Ак топоз баккан тоңдук фермер Батырбек. Топоз чарбачылыгы чыгымы аз, бирок кирешеси көп. Батырбек Акматов Тоң районунда 30 жылдан ашык убакыттан бери мал чарбачылыгы менен алектенип келет. Фермердин чарбасында учурда 400 мериноз кою, 250дөн ашык топозу бар. Фермер көп жылдык селекциялык иштердин натыйжасында кадимки топоздордон ак чүндүү топоздорду чыгарган. Топоз чарбачылыгы чыгымы аз, бирок кирешелүү багыттардын бири. Бул жаныбарлар -60 градус суукка туруштук берип, бийик тоолуу жайыттарда эркин багылат. Ал эми Батырбек баккан ак топоздор бүгүнкү күндө мал чарбачылыгында сейрек кездешкен асыл тукум жаныбарлардын катарына кирет. Топоз бийик тоолордо өскөн чөп менен азыктангандыктан эти жана сүтү ар кандай витаминдерге бай келет. Мындан тышкары ак топоздордун жүнү сапаты мыкты жана бойгонго жеңил келип, эл аралык рынокто чоң суроо талапка ээ. Бирок Батырбек мырза Кыргызстанда жүндү кайра иштетүү тармагы толук кандуу өнүкпөгөндүктөн анын потенциалы толук пайдаланылбай жатканын белгилейт. Ал эми багылып келе жаткан мериноз койлорунун жүнү өзгөчө бааланып, кыргыз боз үйү, шырдагы жана башка кийизден жасала турган буюм тайымдарга колдонулат. Ошол эле учурда фермер Кыргызстанда бул койлордун саны жыл сайын азайып баратканын кошумчалайт. Батырбек Акматов менен толук маекти Лемон Медиа порталынан окуй аласыздар.